полный айтып беріп қойдым, полный айтып беріп уже эме болуп калды, как открыто элечи. Сен рынокко доступ берип койдуң. Доступ берип койдум, ооба. Айына группаңарга жазып бериш керек, бериш керек акча. Чөнтөк пул, акча, бирдемке, материальный нерсе, телефон, айфон, любой коюш керек. Ассаламу алейкум. Ар дайым эле мен конокто деп айтам, бирок бул учурда мен өзүм конокко келдим. Биз менен Бекболсун. Ассаламу алейкум. Бекболсун иним менен биринчи жолу көрүшүп атам. Туурабы? Биринчи жолу көрүшүп. Бул баланын жасап аткан жумушу мага өтө жакты. Эксклюзивный жумуш. Кандай процесс сатат элең? Ленинг, Анта, в общем, оригинал кийимдер сатабыз. Puma, Nike, Америкадан алып келебиз, Кытайдан алып келебиз товарларды. Элестетергиле, мен сразу эле айтып коеюн, Ленингдеги продукция ар дайым жаңыланат да, туурабы? Ошо жаңыланганда алар эски эмесини коллекциясын уже жасашпай коет. А булар именно ошол ходовойлоруну алып келишет да. Ошону сатышат, туурабы? Ооба. В общем, алар жап-жаңысын алып келсе, биз эски коллекциядагы только ходовойду алып келебиз. Элдер сусап калат го, эскилерди издеп калганда ошолорду подача кылабыз да. Мен как Ленингди кийген адам катары айтайын, качество бешеный. Анан мында кирип көрдүм, полный эле продукциясы өтө бардыгы эле оригинал экен да. Мисалы Ленингде 9000, 50% скидка, 4500 деген баасы, буда 3500 турат экен. То есть и то арзан да. Ошондо деле сенде прибыль жакшы болсо керек, Прибыль жакшы. Кудайга шүкүр. Мисалга канча маржинальность процент боюнча? 50%тен 90-100га чейин. Койчу. Маржинальность. Мощно. Сразу эле баштайлы. Бул магазиндин аты X-Shop экен. Бул биринчи филиалыңбы сен? Бул биринчи филиал. Бишкектеги главный филиал ушул да. Анан региондордо 4 филиал бар. Общий 5 магазин. Ачканыңа канча болду бул жакта? Ачканыма 1,5 жыл болду. Иштеп баштаганыбызга магазин менен. Канча жашыңда баштаган болуп атасың ошондо? Мен 21 жашымда баштаган болдум. 21 жашта. Ага чейин эмне кылып жүрдүң? Ага чейин мектепте окуп жүргөндө эле шаурма сатчы, бутиктеч, шашлык сатчы. Анан акырынан барыстып көндүк да ошол сферага. Негизи каяктан болосуң өзүң? Мен Жалал абад Каракөлдөн болом. Жалал абадтанбы? Окууну бүттүң, университетке тапшыргансыңбы жокпу? Университетке тапшыргам, ал жакта программист факультетине тапшыргам. Ал жакта окуп жүрүп, анан кийин 2 жылдан кийин ошол ишти баштап калдым да. Ал улантасыңбы окууну же ташап койдуңбу? Ал жакты заочный кылып койгом. Бирок азыр деле кетип атабы окуу? Жок, уже бүттүм окууну. Ооба. Алдың дипломду? Дипломду алдым. Керек тийдиби жокпу? Ну, кереги тийди, бирок ал жак мен иштеген жокмун. В общем, иштеген жокмун. Таныш билиш тартканга эле керек тийдиби же кандай? Именно ал жакта кандай десем, мындай отчет жак, жанагындай компьютерный грамотность билгенге мага жакшы пайдасы тийди да. Значит, окуган экенсиң деген. Окугам, ооба. 20 канча жашта баштап аткан болосуң? 21 жашта. 21 жашта баштаптыр. 1,5 жылда канча точка ачтың? Кыргызстан боюнча 5 точка. Кайсы шаарлар? Ош, Жалал абад, Каракөл, Бишкек. Машалла. Бишкекте экөөбү? Бишкекте бирөө, Ошто экөө. Оштобу экөө. Каерде баягы коронанын астында? Корона серен ичинде да, бирөө биринчи этажда, экинчиси үчүнчү этажда. В общем, Ош берекелүү деп коет го. Неге эки точка кылып берип койдуң? Бир эле зданияда? Бир эле здания. Бизде квадратура ал жакта кичинекей да. 10 квадратура, 29 квадратура кичинекей. Бишкектегидей эмес. Неге ошону бөлдүң ошондо? Сен отдельный бренд тышадың баларды? Экөө бир эле болду. Просто кандай эме болуп калды ал жерде. Товар батпай калды. Жаныңдагы зданияны алганга проблема. Жаныбыздан алсак, клиентти жоготобуз да бир аз болсо да. Лучше 3-чү этаждан алып туруп, клиентти кармап калган жакшы болду. Жетпеген товар үстүндө бар карап түшүңүз дегенге, мощно. Аренда арзаныраак болуш керек. Ал жактыкын айтсам, мындай күлкүмүштүү да. Эми сен Бишкекке салыштырып атасың. Бияктын арендасын мага айтты, эми өзү айтып койсуң канча арендаң? Бул жактыкын 125 миң беребиз, Бишкектикине. Квадратурасы? Общий квадратурасы 35. Мына кайсы проспект көчө болот? Чүй Исанов болуп калат. Бул негизи ходовой бул жер да, центральный. Ушундай, ВФА эле эмне эле мына? Beta Stories. Beta Stories'тин жанында. Жана нар жагы Бишкек парк. Мощная тема. Бул биринчи ачкан точкаң ушул, Ооба, бул биринчи ачкан точкам негизи Beta Stories болгон да. 10 квадратура, ал жакта 3 ай иштегенбиз, текшерип көргөнбүз бул жактычы. MVP ошол жакта болгон. Ооба, MVP ал жакта болгон. MVP-ни кайталап коелу, өзүңдүн акчаң менен кирип, айландырып, пайда барбы жокпу ошону билүү үчүн. Андан кийин уже привлечение кылсаң болот деген. Ал жакта 300 миң менен көргөнбүз, проба кылып. Уже клиент батпай калган, товар батпай калган, уже чыгыш керек болуп калды. Анан ушул жер чыгып калды да, мындай момент болуп калды. Кыргызстанда мындай жасаган эч ким болбоду эле. Бизге чейин мындай кылып жасаган жок болгон. Машалла. Бул дегени любой эле адам жумуш кылышты кааласа, нишан издесе табат экен, значит, туурабы? Ооба. Биз жумуш жок, кайсы бизнес жасайм, бардыгы эле жасап койдуго деген понятие болбош керек экен да, значит. Жок, главный аракет кылса, баары Кудайдан.
Биякта партнерың бар деп айтып аттың эле, аты ким? Аты Нурсултан, партнерым. Нурсултан деген партнер бар экен. Ошол менен таанышайлы. Магазинге кош келгиле. Магазиниңде азыркы убакта канча сомдук товар бар? Бишкектеги магазинде 6 миллиондук товар турат. Региондордо каждый точкада миллиону 1,5 миллионго чейин товар турат да. 6 миллион бул общий складтагы товарың мененби же ошол витринадагы өзү эле? Жок, бул жердикин точно айта албайм, бирок бизде Бишкекте складыбыз бар, бул жактачы. Основной склад ушул жакта. Ооба. Нурсултан. Атың ким эле? Нурсултан. Аты Нурсултан. Бул партнер болот, партнер болуп иштегенсиңер. Башталгандан бери эле биргесиңерби силер? Ооба, баштан бери. Качан баштадыңар? Негизи Салыштырып көрөлү деп коелу. негизи 1,5 жыл болуп калды примерночу баштаганыбызга, бирок экөөбүз кичинекей кезден бери классташпыз. Прям бир мектепте окуганбыз. Кичинекей кезден бери негизи бизнес чөйрөдө жүргөнбүз да. Баштап Любой колуңа келген ишти кылып кете бергенсиң. ооба, ошондой жүргөнбүз. Бизнес кылып атканда жардам берип жүргөн бир братандар же бир агалар болгонбу? Опыт алыш үчүн жүргөн кездер. Мне кажется, жок тандай. Өзүңдүн ата энеңдин колунда жүргөнсүң же кандай? Мындай опыт дегенде өзүм кичинекей кезден бери эле мындай өзүм козу карын сата калып, там ежевейка сата калып, ушул короз, тоок ушундай мал чарба менен да. Үйдөгүлөр влиять эткенби ошого же отуруп өзүңдөн эле желание чыгат? Үйдөгүлөр влиять эткенде мындай, мне кажется, мен жакшы атам айткан сөзү бар, мындай баланы кой бериш керек, бала өзү кылыш керек, потому что кийин будущемде эле бала өзүнүн мындай семьясын баккан жооптуу болот го негизичи. Анан ошентип атам мындайча айтканда өзүң тап дечи да. Акча бар болчу эми по-любому, бирок өзүң кыл дечи да. Анан өзүм иштегенге аракет кылчумун да. Баягындай стандартный сөз эмес экен да, мен кедей үй бүлөдөн чыкканмын дей тургайчы. Жакшы эле болгон. Бирок өзүм аракет кылгам дегин. 4 жыл официантта болуп иштегем ошо. Каякта? Могу жакта Жубитека деген ресторан бар. Потом Каракөлдө, вот Лев Толстойдо да шашлык бар. Студент болуп жүргөн кезде экен да, э? Жок, студент болгон эмес. Сен школьник вакыт, студент болгон эмессиң иши. Школьник вакытында иштегенсиңби? Ооба. Машалла. Сен Бишкекке кантип көчүп келип калдың Жалалаттан? Бишкекке армиядан келгенден кийин көчүп келдим бул жака. Келип анан ошондо ушул бизнес сфера, ушул кийим сатуу боюнча анан башталган. Экөөң жакын дос болгонсуң, эми Ооба. класс мектеп маалынан эле. Иштешип кетүүгө эмне түрткү болду? Ким айтты биринчи? Келишип коелу деп мындай бирөө айтат да. Потому что мондай болгон, бул да баштаган, мен да баштаган, башында экөөбүз бөлөк-бөлөк нерсе сатканбыз да. Анан кийин меники чынын айтканда болбой калган. Мындай 2-3 нишада сатып көргөм, анан бул дос балам ошо лининг баштаганда, бул аябай ошол убакта спрос жакшы болчу экен, мындай видеолорду тебип, аябай жакшы болгон. Анан кийин дагы бир партнерибиз бар, Баяман деген, 3 балабыз вообще. Анан үчөөбүз кеңешип ошо магазин ачалы да. Анан биринчи магазинди 15-майда бета сторис бирден ачканбыз да. Канчадан салгансыңар? 100 миңден салганбыз. Сен бирдей чыгам экенсиң да. Молодцы. Дос менен бизнес ачса болот экен турбайбы деген бир тема кылып койсок. Анан толук каршымын да, мисалы көпчүлүк айтат да, потому что тууганың менен баштаба, досуң менен баштаба, негизи эле жакын адамың менен баштаба дейт да, бирок мен каршымын да. Ошол сөзгө. Мен действительно анткени иштесе болот, смотря мындай байкайм да, достуктун арасында деле болот эми мындай утечкалар кетет, бирок постоянно өзүңө так, өзүң мындай кетирген расходуңду, кылып аткан нерсеңди эле өзүң четко ясно көрсөтсөң андай нерсе болбойт дейм да. Туура, кыргыздар айткан сөз бар го баягы. Эсептүү дос айрылбайт деген. Эсептүү болбогон дос айрылат да негизи бизнесте. Мен де анын партнерим болгон. Ошол партнерим менен иштешкенбиз. Менин максатым мисалы ушул заманбапты курайын, команда кылайын, бизнес кылайын деген ой болчу. Аныкычысы ошол моментте эле акча иштеш болчу да аныкы. Мен тапкан пайдамды кайратыгам, инструментке, оборудованияга, бир нерсеге. Ал адам алат дагы өзүгө буюм алат эле да. Ошентип экөөбүздүн ой пикирибиз айрылганын байкагандан кийин анан ал чыккан. Компания кайра өзүмө калган, бирок аккаунт полный алып кеткен. Кайра конкурент болуп 7 айдан кийин ал мага чыккан, менин эле аккаунтум менчи. А мен аны билген эмесмин. Биздики мисалы ушундай окуган. Бул ар бир адам өзүнүн өткөн жашоодогу опытынан айтат да буну. Осымен иштеш керек деп. Сенин опытыңда мындай болбой атат. Анткени бул партнерың туура иштеп атат, наркы партнерың туура иштеп атат. Өзүңөрдүн алдыңарда бир койгон правилаларыңар болсо керек, Правила бар да силерде. Сен могул жак карайсың, мен бул жак карайм. Дейт турган. Ооба, бар. Алдын ала келишкен бир пайдадан бөлүшө турган договор дагы бар. Ооба. Мисалы 1000 сом түшсө, 300 сага 300 мага берет. Силер пайданы бөлүштүрүп эле алып кетесиңерби же кайра саласыңарбы? Реинвестиция. Реинвестиция азыркы учурда Түркөбү? да, только эми керектүү нерселерге жумшайбыз. В общем, мындай крупный болуп калса, бир машиналар турган болуп калса, анда
ал жагда өзүмчө чыгарып беребиз. Ошондой болду уже. Машиналар турганда болду же негизи ошентип сүйлөштүк. Негизи ошентип сүйлөшкөнбүз. Машалла. Сен азыр кайсы жумуштарды кылып атасың бул проекттин ичинде? Азыркы учурда буга чейин сотрудниктерге в основном ошол жакка көрчүм, бул магазиндин тазалыгына, чистотасына в основном ошол жакка карачым, бирок мен азыркы учурда бул жактан операционкадан чыктым, убактылуу чыкканда эми Wildberriesке жаңыдан гана кирип, жаңыдан гана баштап атам да. Азыркы учурда жоопту бул жакта 2 партнерим карап атат да. Үчүнчү партнерың каякта? Үчүнчү партнер негизи ичкерде отурат дейт. Болду. Жумуш кылса жумуш кыла берсин. 3 адам менен баштаптыр, эми элестеткиле. Дос болсоң делечи, ортодо бир келишим болсо, жакшына бир договор болсо, анан үчөө тең өзүнөн бир жертвовать этип атат да. То есть сен акча тык, брат, мен иштеп берем деген тема жок да. Үчөөң тең бирдей тыгып, үчөөң тең бирдей жумуш кылганыңдын үзүрү ушундай болуп аткандыр. Анда неме кылайлы? Инвестиция боюнча сүйлөшөлү. Сага рахмат, Абдуше. Бул братыбыз жумуш кылып атыптыр. Азыр клиенттер кирип атат, биз мешайт этпей тургандай болуп туруп, сүйлөшүп улантып берейлин да. 22-жылдын аягында баштапсың жумушту. Өзүңдүн средствоң менен, команда менен баштадың. Кайсы убакытта инвестиция кылыш керек экен деген ой келди? Биринчи проба кылдык, бета сторис иштепчи. Кандай болот болду экен деп, 1 ай, 2 ай, биринчи ай иштегенде уже билдик да. Товарыбыз калбай калды 1 айда эле уже. Магазин, в общем, товар калбай калды. Кытайда негизи 15 күндө келет да товар. 12-15 күн. Ожидание, дордой эмес бар, алып келе калгангачы. Анан мен тренерим Максат агай мен сүйлөшсөм. Максат агай менен бир суроо. Максат агай менен буга чейин эмне иштешкен белеңер же сен ошонун колунда жок. Жумуш кылгансыңбы? Максат агай менен мен анын наставничество курсуна баргам. Инстаграмдан карап жүрчүм постоянно. Ал убакта мен онлайнда иштеп, үйдөн бир 4-5 айда эле 800 000 оборотко чыккам да онлайнда. 800 000 оборотко чыгып, что-то мына жакта бир нерсе бар экен дедим да. Анын знаниялары пайда берипти, значит, Анан Максат агайга бардым, Максат агайда 1 ай толук болдук, Максат агай көз полный карап берди. Анан менде негизи акча деле жок болчу да биздечи. Дос балдарымдагы партнерлорум ал убакта биз бир үйдө жашайт элек, алар башка товар сатат эле, мен сатат эле, мен ошо 800 000 оборотко чыгып калдым. Бирок 70% клиенттен акчасын алып туруп эле, заранее 15 күн мурунчу. Нольсың да, студентсиң бир убактачы, нольсың, акча жок. Клиенттин акчасын аласың, 30% өзүңө прибыль. 70% башында аласың клиенттикен. Товар келгенден кийин 15 күндөн кийин 30% өзүң прибылиң аласың. Клиентке деле ачык эле айтасың, мен 1000 сом прибыль көрөм мына бир кроссовкадан депчи. Бирок мен сизге алып келип берем, буну линингдин өзүнөн арзан, бирок оригинал. Ошентип ташып баштадым, анан что-то ушул жакта бир нерсе бар экен дедим да. Анан партнерлорума айттым, давайте место ачайлы, крупныйраак бир эмеге масштабка чыгып көрөйлү депчи. Алар сразу макул болуштубу? Алар эми башында алар деле көзү жетти. Уже мен 800 000 оборотум көргөндөн кийин что-то Инстаграм бар экен деп. Инстаграм аккаунтум 10 000 подписчик болуп калган, живой 6 000 7 000 көрчү да. Мен азыр таң калам. Бирок азыр анчалык көрбөйт. Инстаграм ошондой сразу айтып коеюн, эмне үчүн андай болгон билесиңби? Эми айтып көр. Ал убакытта сенин өзүңдүн катышып жүрүп, өзүңдүн түшүп, өзүңдүн сүрөткө, видеого түшүп, өзүң сүйлөп, өзүң полный жагы катышып жүргөнүңдө адам ошону сезет экен да. Аскаров Тодубай эмне үчүн болуп кетти? Бир эле маселе ошол да. Аскаров Тодубай болуп кеткен темасы ошол болгон. Просто жай келди, жыласты, мына машинаны ушунча алдык, Кыргызстанда бул мынча эле турат, мен силерге жардам берип атам деп. Элдин адамы болсоң жакшы экен да Кыргызстанда. Мен дагы компаниямды элдин адамы болуп көтөрүп алгам. Ошон үчүн өтө көп ахват, өтө көп лояльный аудитория жыйнасаң болот экен да. Мисалы, Сабина ошону колдонот. Азыркы убакта Кекеев ошону колдонот. Бул схеманы токтотпогонго аракет кылышың керек. Азыр азбы? Азыр аз. Аз канча? Азыр 6 000 да. Азыр 6 000. Азыр 6 000 стористе. Ал башталганда 6 000 болгон дейт. Ал 6-7 000 болчу. Ошол статистикамен кетсе 20-30 000 адам көрмөк деген, Ооба. Потому что ар бир адам пут кийин да. Да. Анан сенин оюңда кандай болуп атат? Менин оюмда деле негизи мен ачканда 6-7 айдан кийин уже конкуренция ар кайсы жактан чыга баштады, көрө баштады. Мен ачык эле айтып койчумун, ушундай болот, заказдар ушундай келет. Полный ачык айтчым. Бир но болгон, личный бренд алып барып атканда место канчага ачылды, кандай болду, полный айтып берип койгом, полный айтып берип уже эме болуп калды, как открыто элечи. Сен рынокко доступ берип койдуң. Доступ берип койдум, ооба. Анан уже андан кийин бир 20-30 аккаунт ачылып кетти Инстаграмдан. Бирок азыр деле Кудайга шүгүрбүз, именно X-Shop, именно ошо лининг саткандар топ-1 да, өзүнкүн бербейт до сих пор. Өтө жакшы. Неме боюнча, инвестиция боюнча ошондо максатка кайрылдың, агайга бардың, сурадың. Максат агайга бардым. Мен чынын айтсам, ал жака инвестицияга деле барган эмесмин. Чисто агайдын стажын көрүп, кандай бир пайда алайын дедим агайданчы. Бир пайда алып, өзүм бизнесимди, магазин ачып кетейин дедим.
Анан агай айтты, что-то сенде потенциал бар экен Инстаграм аккаунтуңдачы. Давай лям тартабыз деди да. 1 миллион тартабыз. Мен айттым агай, что-то 1 миллион көп болуп калат го. 500 миңге эле тартайлы депчи. Хорошо, сен магазин ачып продажаң көрсөт мага. Анан инвестиция тартабыз дедик. Болушунча скоростьты койдум. Ачтык магазинде. 10 күн дегенде эле товар албай калдым магазиндечи. Уже 5 жумага жабылыш керек болуп калды. Агайга бардым, ушундай болду десем, акчаны берди, товар кетирдик. Ошол жерде сразу акчаны коюп койду. Ооба. Максат Хамзаевдин адамдын потенциалын көрө турган качествосу бар. Өткөндө ошол тема боюнча сүйлөшкөнбүз. Ошол өтө моментте кармаптыр да, мындайча сен менен иштешүүнү делечи. Ошол берди инвестицияны ошондо. Инвестиция тартып берди. Биринчисин агай 3 жолу тартып берди. Кудайга шүгүр. Алар Ошол сондо өтө катуу буст болгонго бир себепчи болуптур да. Да, катуу буст болду. Артынан дагы буст берди. Чынын айтсам мен башка жактан акча издеп деле эме кылган эмесмин. Анчалык крупный сумманы мага эч ким деле бербейт болчу го дейм да, мындай жаңы баштап атсаң, ошол убакта. Азыркы мен ошол убакта бербейт болчу. Азыр адамдар өздөрү издеп келишет десең. Анан агай ошол. Ошол Биринчисин берди. Анан лям оборотко чыктык биринчисиндечи. 1 миллионго чыктык. Анан уже анда дагы жетишпей баштады да акчачы. Анан дагы айттым, дагы керек депчи. Мен уже жаңы местоға көчүшүм керек болот, чоңураак квадратурасы депчи. Анан ага тартып берди экинчисин. А үчүнчүсүн оштон ачып атканда үчүнчү инвестицияны тартып берди. Просто бул жерден агайдын эң жакшысы биздики 2x'тен 4x'ке көтөрүлүп кеткенге өтө жакшы бус берип койду арттан. Инвестиция менен иштегендин жолу сенин айтууң боюнча кандай кылып иштесе дурусураак болот? Баштаганда эле инвестиция тарткандабы же бир результат көрсөтүп тарткандабы сенин учуруңдагыдай? Менин оюмча хотя бы бир 500 миң же 1 миллион оборот кылып атса, анын потенциалы бир 4-5 миллионго чыга турган болсо, ошого анан тартса жакшы болот го дейм да. Чем андай баштабай жатып инвестиция алгандан көрөчү, хотя бы ошонун дамын тартып, кайсыл товар өтөт, кайсын алып келип сатсак батыраак түгөтөбүз. Ошондо инвесторго да ВГ да жакшы, мага да жакшы, жүрөктө экөөчү. Келишимдер бардык сакталган. Азыркы убакта чейин мисалы инвестор менен тил келишпештүүлүк болгонбу же жокпу? Бар азыркы бардыгы альхамдулилла. Альхамдулилла. Таза пайдадан бересиңерби? Таза пайдадан беребиз. Доляны, Ооба, таза пайдадан чыгарып беребиз. Өзүңөр анан кийин үчөөң бөлүшүп аласың. Андан кийин кийин бөлүшүп алабыз. Ошондо деле пайда калып аткан болсо, значит силер өзүңөрдүн продукцияңарды жакшы сунуштап, жакшы баада, при этом маржинальность кала турган деңгээлде сатып алыпсыңар да. Ооба. Азыр эмне үчүн силерде 5 точка, бирок 10 точка эмес? Или канча оборот болот в целом? Азыр негизи апрелдин көрсөткүчү менен анда 2 точка менен 6 миллион болгон 2 точка менен. Азыркы кечеги айдыкыча мисалы июндуку деп. Булар 1 ай эле болду ачылганына. Мындай системага түшүп маркетинг коюлуп атат, ал биз 6 миллион деп коелу да, средний. Да, средний 6 миллион. 6 миллион эмес, 20 миллион болгон жок. Эмне үчүн? Балким сага инвестицияны дагы 3 эсе көп бергенде сен 20 миллион кыла алат белең же рыноктун толук калгандык беремелери барбы? Негизи максимум 15 миллион. Рыноктун толушун деп ойлоп атасың? Да, толушу. 15 биз мына августка буйруса бир 10 миллионго чыгабыз. Нары берич средний мындай буйруса. Бул жакта дальше кете албайсың, мисалы Wildberries'те кете бересиң го, 100 миллион, 200 миллион, 300 миллион кылып, бул жакта ошо толуп калат да. Может, будан башка нишаны кошуш керек, добавка кылып. Сен линингтин клиентурасыны суздаштырганга кудуретим жетет деп ойлойсуңбу? Азыр влияние берип атам деп ойлойсуңбу? Мисалы айтайлы. Мисалы. Линингке 100 адам кирет, сен ачтың, ага 90 адам кирет. Ошондой болот атабы же жокпу? Да, болот ата. Болот. Значит, сен влиянияң бар экен. Ал жактан сен договорлор менен таза жол менен алып келесиң негизи товарды, правильно? Полный документтер бар. Разрешение бар. Разрешение бар. Кытайдан полный. Мен ойлоп атам да, линингте клиентура өтө көп. Өтө аябай көп. Мен эле бир айда мисалы 3-4 кроссовка алып чейм. Өзүм эле, адамдарга өзүмө. Анан эмне үчүн сенде 5-6 эле миллион, мен бул потенциалыңды 20 миллиондон кем эмес көрүп атам да, ошон үчүн айтып атам. Эмне үчүн ошончо эмес? Ошончо кылганга эмне керек болуп атат сага? Азыр бул жерде инвестиция керек бизге. Дагы көбүрөөк объемго чыкканга, эмеге ысык көлгө ачканга, дальнейший планда азыркы 1-2 ай ичинде ошо ысык көл план болуп атат. Биз негизи средний класска иштейбиз. Ошол жактын объемун кармайбыз да. Например,
В общем, негізде Қырғызстанда 500 мың еркек адам бар екен, именно 18 жаштан, ооба, 18 жаштан 34 жашқа чейин биздин целевой аудитория ошол да, 18 жаштан 34 жашка чейин. 500 мың өтө көп. Ооба, 500 мың. Ошонун бизге хотя бы бир айына 5 мың адам эле кийинип келе турган болсо, 5 мың адамчы. Канча болот экен? Где-то 5 мың адам кийине турган болсо, бир 15-20 миллион болот экен да. Вот ошол потенциалыңды ачып койдум деп эсептейер анда. Бул ВФ-дагыдай эле башталыш деп түшүнөр да. 20 миллион бул эң средний потенциалыңар 20 миллион. Мен ойлойм, силерге кичинекей стратегия боюнча каерде лининг бар, ошонун тушунан сен ачыла беришиң керек деп ойлойм. Эгерде договоруң жактан сонун болгон болсо, мисалга бир бренд бар, Zara деген. Ошол Zara кантип болуп кеткен китебин окугам да. Ал көрсө эң күчтүү брендтердин жанына эле ачыла берген экен. Zara бирок арзан, бирок качествосу жакшы. Ошонукундай эле башка брендтердей эле. Анын схемасы болуп кетчү рынокто. Ушундай болгон экен. Күчтүү бренд каякта барып ачылды, мисалы Gucci ачылды, ал жанына барып ачылат экен да. Анткени адамдын грубый сөз бар, аны айтпай эле коеюн, бирок мындай толпанын ою деген нерсе бар да. Басып кетип атып, кымбат нерсе болсо жандагы деле, значит, автоматически кымбат деген түшүнүк болот да. Алар ушинтип алып кеткен. Мына жерде рыноктарда кайсы жерде лининг ачылса, сен ошонун тушунан же жанынан же бир четинен место ачып сунуштасаң, сеники өтө жакшы кетет. Анткени один и тот же продукт биз кыргыздар тем более баягындайбыз да. Жыттап туруп издеп каякта ошол эле товарды арзаныраак тапсак болот деген понятие менен алып алабыз да. Ошон үчүн сенин аудиторияң клиент турган ошол да. Линингтин целевой аудиториясы сенде да. Сырттан келип алып кетпейт. Правильно. В общем, бул жер азыр уже товарың түгөнүп атканбы бул? Бул жакпы? Товарларды полный жөнөткөнсүң? Уже жөнөткөнбүз. Кече жөнөткөнбүз, региондорго уже алдын ала запас кылып 15 күнгө даярдап. Ал жакканан азыр где-то Кытайда жолдо товар келип атат. Анан бул жак негизи дагы бир склад бар. Бул запас. Уже товар келгенден кийин батпай калат да. Бул жак полный толот ход. А бул жак чисто сортировка кылып берүүчү место. Сортировка кылып берүүчү жак. Бул жак офисиңер? Бул жак офис, анан бул жакка да киргизебиз товар келип батпай калганда. Жалпы, короче, экөө тең склад сыяктуу. Экөө тең склад экен да. Экөө тең склад. Негизи силерде система коюлганбы, полный? Система коюлган. Зарплата боюнча, менеджерлер боюнча ким канча алат? Процент менен бересиңер зарплатаны? Кипай процент менен беребиз. Окладбы? Оклад СММдерге. Тоже сотрудниктерге чисто процент. Процент менен кетет продажага. Мотивация кыла турган немелер барбы? Да, например, лям, мисалы, бир сотрудник 1 миллион жаба турган болсо, 10 миң, 20 миң кошуп берет. Болгонбу 1 миллион жапкан? Болгон. Доска почета деген жокпу? Анын азыр уже мындай кириш керек экен, билген нерсе болсо айтып берем. А так доска почета деген нерсе керек. Отдел продаж отура турган жерге же офиске, же кире бериш жерге доска почетага күнү айга ким күчтүү менеджер болуп атат, ошонун атын 1 деп коюп, айына группаларга жазып бериш керек. Бериш керек акча. Чөнтөк пул, акча, бирдемке материальный нерсе, телефон, айфон, любой мындай коюп коюш керек. Жетесиңер да. Компьютерда бар бир баг. Жашоодо жок десең. Жашоодо бияктан илимден жок, бирок бияктан ошол көрүп турат да. Ошол нерселерди көбүрөөк киргизсеңер, адам көргөн нерсесине ишенет да просто. Анан мисалы 5 сатуучу иштесе, 5 сатуучунун ичинен бирөөнүкү алдында турса, силер айтасыңар да, бул эң күчтүү менеджер. Бул эмне десе ошол деп. Наркалар анан ошого мындай подчиненный болуп, өзүнүн хозяин сезет, бир четинен мындай диктовать этет. Жаман жагы бар, жакшы жагы бар, бирок жакшы адамды кое алсаңар ошол позицияга, ал адам наркаларга түт көрөт да, үлгү болгусу келет да андай адамчы, неофициально. Ошол нерсени билдирет баягы доска почета. Кичинекей болсо делечи, зато толук берет да. Мотивацияңар бар болгонсо сон, анда өсүүңөрдүн деңгээли тез эле болуп калайбы? азыр региондорго 5 магазин 4 точка ачылган. Жакында эле Ошко ачылды, Каракөлгө ачылды, Жалал Абадка ачылды, полный товарлар кеткен. Ал жактардын өзүнүн складдары бар. Товар өзүлөрүндө турат. Силер полностью биякта учет кыласыңар? Бул жакта учет болот. Бул жакта учет болуп туруп эле отправка кылат. Ал жакта дагы сотрудниктер элеби? Ал жакта сотрудниктер, ооба. Ал жакка дагы системалар коюлган. Cloud shop менен иштейбиз. Продажаныкын. Эмеңер кандай? Потеря болсо ким жооп берет? Товарыңар потеря болсо. Потеря болсо товар. Болгон да же болгон эмеспи? Бул негизи болгон да, болгон. Болот жок. Андай болот. Кимден чыгат? Ким жооп берет ага? Андай жерден урдагандар болот. Ар кандай моменттер болот. Болуп атабы же болду эле? Болуп атат. Болуп атабы? Значит, доскональный до конца. Жок, складдын ичинен жолгон болбойт, бирок
магазин ичинен жолугондар болот да. Камералар коюлганбы? Камера коюлган. Ал бирок жардам бербейт экен же. Жок. Эми мелочь да, көп деле жоголбойт да. Бир айда бир кепка жоголушу мүмкүн. Азыраак да бар, ревизия кылып чыгарып беребиз аларды. Эч ким жооп бербейт, общий келе минус расход деп кошуп койсоңарбы? Сотрудниктерден. Минус расход. Ким ошол убакта иштеген болсо, иштеген, мисалы, аптечный складта ошондой да, аптекада ким иштеп аткан болсо ошо жооп берет да. ким карап атса, Ошол нерсени жакшыраак байкаш керек го дейм. Көбүнчөсү билбейт да. Мен мисалы кече бир проект боюнча сүйлөштүм. 3 миллион 500 миң вложение болгон экен. Проекттин атын айтпай эле коеюн, бирок 1 миллион 500 миңдик товардын акчасы жок да. Элестет. 1 миллион 500 миңдик товардын акчасы жок. Азыркы убактагы обороту 500 миң, 600 миң болуп атыптыр, эми миллионго жетпейт экен. Товардын өзү 1,5 миллиондук эле товар калыптыр да. 3,5 миллион кирген жерден 1,5 миллион жок. То есть эгерде буну байкабасаң бул чоңой берет да. Баягы чычканга делечи үйдө же тамак жеп отурган кухняга бир жол кирсе эчтеке десең не кылат ал? Бутуң астында жүрүп же родной дейт да. Ошого байкаш керек ал нерсени деп ойлойм. Бизде дагы көп болгон. Действительно, мен высокий чек тем более. А бизде мартта сезонда байкабайт өз негизичи. Ушуну айтып коелу. Сезон болгондо, акча көп түшкөн убакта бизнестин ээлери эмне болот? Шикабайт этип кетет, акча түшүп да, ура, сонун болуп атат, эс алыш керек. Машина алам деп уже максаттар кое баштайсың го. Ошол малда адам чалдыгышаттан жыгылат да. Негизи көбүнчө ошондой болот. Мисалы менин өзүмдүн бизнесимде мартта өтө чоң оборот болуп мен мындай ой ал жака кетпейт да, ой маркетингге кетет. Көбүрөөк кылган кетет, а биякты карабай каласың да. 81 демке 1000 сомдук кража болгон. Менеджерде. Шончо кража болгон. Алган деле жокмун акчаны кайра. Эчтеке деген деле жокмун, иштен чыгарып койдум, болду. Ошо мен бүттү, Аллага тапшырдым депчи. Бирок бул минус да. Болмогону жакшыраак. Эгерде мен ошол моменттеги нерселерди турлап койгонумда, кичине болтиктерди бурап койгонумда, ошол болбойт эле да. Значит, мен өзүм мүмкүнчүлүк түзүп бердим ошол. Ошон үчүн караш керек деп ойлойм. Короче, мен ушунчалык эмеңди көрдүм. Мен Оштогу филиалдарын көргөм да. Биринчи филиалыңды келип ачкансың го, серияда. Келип ошону көрүп чыккам өзүмдүн интересим менен. Анан көргөндөн кийин айттым да, бул баланын действительно рынокто кармалыптыр депчи. Потому что сага маркетингке вложение кылыштын анча деле кереги жок да. Эмне үчүн? Потому что за тебя уже все делают. Алар полный алып келет, клиенттер алып келди, полный рынокту ачып койду, сага жолдорун түзүп койду да. Сен чисто товарды алып келип, адамдарга ал жактан көрүп, менде арзаныраак ошол товар бар деп, эми грубый реклама кылып деле тийиштирипчи. Ошондой кылып туруп көп объемду алсаң болот да. Сен эгерде ошолордун обороту канча экендигин билип алсаң, сен уктай албай каласың. Ушундай айтайын. Сен бир жолдорун тап дагы, ошолордун оборотун билип ал. Анан уктай албай каласың. Анан оюңа башкача пикирлер келет. Уже мондой офистер эмес, уже торговый центрдин ичинен эле алсам эмне депчи. Балким башкачараак форматта кылып ачам деп. Анан мен ойлойм, сага азыркы вложениялар менен ушунчага жеткен болсоң, сен потенциалың менен, командаң менен, досторуң менен дагы күчөйсөң болот да. Примерно канча вложение болсо, сен жармаксың, кандай оюң бар ошол боюнча? Азыр буйрукса сезон башталат. Августтан почти декабрга чейин разгар сезон. Элдин баары кийинет, күзгү сезонго кийинет, школго кийинет. Студенттер аз. Студенттер аз. Азыр бизге общий 5 точка ачылды. Булар Жалал Абад менен Ош Каракөл. Бир-эки ай эле болду ачылганда. Ал жак полный системасы коюлду. KPI-га коюлуп атат системалары. Биз азыр 6 миллиондон бир 10-15 миллионго чейин чыгышыбыз керек болуп атат. Алдыгачы. Ошого сага инвестиция керек да анда. Ооба, инвестиция керек. Өзүң кетсең болот, бирок азыраак темп менен кете берет деген. Да, азыраак жетиш бир аз слабый болуп калат да. Товар жок болуп калышы мүмкүн да. Требование көбүрөөк болуп туруп, акула келип туруп эле бирек кичинекей балыкты жеп койгондой болчу. Бирок ошондо деле мен ойлойм, нөлдөн баштаган болсоңор 1,5 жылда 6 миллион оборотко чыктыңар, 6 миллиондук товарыңар бар, акчаңар бар, бирок жакшы результат деп ойлойм. Эгерде сага мисалы бир 20 миллиондук инвестиция кыла турган адам болуп калса, сен ошол акчаны эптей аласыңбы өзүң? Ооба. Командаң ошого ылайыктуубу? Кандай деп ойлойсуң? Командам ылайыктуу. Сен ошол оборотко жетесиңби? 20 миллионго. Болушунча аздабасам. Бул дегени ачык от души берип аткан жобуң да туурабы? Мактанбай эле, мындай эркекчеси дегендей. Сага бир менин өзүмдүн знаниямда бир операционкадан бир аз, маркетингден бир аз подключивать этсеңчи, сен 20 миллион стабильно кылсаң болот экен андачы.
буюрса. Инвесторлор кокус чыгып калса, сага кайрылса болот экен андай. ооба, сиз айткандай инвесторлор менен иштешебиз. Нагыл дагы оборотду көбөйткөнгө өзүдүк менен жетиш бир аз слабый болуп калып атат. Көбүрөөк объем жаба албай калып атабыз. Инвесторлор менен кайрылса болот, сүйлөшөбүз. Инвестиция боюнча негизи мен переговор кылып бере алам. Бул балага мен өзүм инвестор катары киргенмин. Айта берейин. Инвестор катары киргенмин. Өзүмдүн дивидендтеримди ай сайын алып турам. Анан биздики 1 жылга договор болгон. Бирок буга 6 айга договор кылганга выгодныйраак экен, 6 айга мөөнөткө. Эгерде ошол прибыльный болсо, инвесторго жакса, улантканга, биз кылгандай эле. Ошондойго инвестор чыгып калган болсо, мага жеке кайрылса болот. Мен сүйлөштүрүп, сага келип, обсуждать этип, ушул товарга, ушул брендке, ушунун компаниянын өсүшүнө таасир кылсак болот да. Жакшы дивиденд чыкса инвесторго, алып чыгат го деп ойлойм, кыйын эмес негизиненчи. Значит, өсүүгө сен даярсыңбы өзүң? Даярмын мен. Иншалла, анда ниети жакшы экен. Жигит менен жакшы сүйлөшүп тааныштык. Проекттериңдин деңгээли сен кылып аткан оборотуңдан 5 эсе чоң да, ушинтип түшүнө бер. Кылып аткан нерсеңден 5 эсе чоң результатка жетсең болот. Бул эми эле башталыш экен. Ошон үчүн уланта бергиле. Анда экөөбүз жумуш боюнча эле эмес, жашоо боюнча деле кыскача сүйлөшөйлү. Балким үй бүлө болдуңдар же? Азыр семейный, ооба. Семейныйда кандайсың? Буюрса семейныйден, буюрса эми баштадык. 1 ай болду. Машалла. Үйлөнгөнүбүзгө 1 ай болду. Эми өзүбүзгө көнүшүп атабыз. Бир жүк болуп, үйдө дагы баягы күйөөнүн өзүнүн милдетин аткарганга болушунча аракет кылып, өзүм эмети айтат го, хадисте деле ушу мен аялдын акысын бериш керек деп, жубайыңдынчы өзүнүн кызматын көрсөтүш керек. Өзүм негизи 7 тууганмын, үйдө эң улусумун. Анан мага ушул бизнесте деле ата-энем таасир берди. Апам экөөбүз. Мен ушу эсимде да, биринчи классмын да. Апам бозо салат эле, бозо жарма пирожки жасап, анан базарга чыгып, үйрөтүп эме алат эле, жан нерсе болот эле. Баягы акчаны көрүп, акча кантип келет, кандай менет менен келет. Ушу күндө эртең менен эрте саат 6-да чыгат эле, кышындачы. Элестетиңиз, кышында. Анан ошол нерсени көрүп, менде деле ошол именно бизнес жак болгон, ушул нерсе мен бир аз көтөрбөйүнбү депчи. Кийин ата-энем да эме болсун, мени көрүп сыймыктана турган болуп, анткени мага болушунча эмесин көрсөткөн, кандай болот деген. Мен бизнесме киришиме дагы 100% ата-энем болду. Поддержкасы. Жаңы баштап жүргөн убакта анча мынча минустар болот эле. Эми ошол убакта мага чоң эле болчу да. Ошол минустарды жаап бергенге сага ишенебиз деп, дагы да алдыга поддержка бергенге ата-энем жактан өтө катуу таасир берген. Апам өзү азыр деле ошо базарга чыгат. Карап, коюң апа, чыкпай эле коюң десең деле жок. Ал ансыз тура албайт да. Уже базардын адамы көнүп Ооба, адам базардын адамы көнүп калган содага. Биздин деле ата-эне ошондой, бирок биздики строгий өтө эле. Бизде колдоо деген атам тараптан мен билем, мени колдойт. Бирок молодец деген сөз уга элекмин да мен да сикарчы. Элестете бердим. Биз деле ошол сен айткандай 4-тө чыгып базарда кышта валенка кийип алып, валенка кышта айдап эркенде ушундай сода кылчубуз, колум тоңуп калат, кол иштебей калчу деңгээлде ушундай иштерди жүрөт элек да, анан содадан кыйналып, апамдын ата-энеси сода жактан да. Апам өзү өтө содада күчтүү адам, табаккалчы адам да, мындай. Кетти ехала ушинтип эле иш кылып кете берет. Мага ошол апам тараптан өттү деп ойлойм. Анан апам тараптан поддержка действительно күчтүү болгон. Зергерчиликке мен апам берген. 90 миң төлөп, ошол малда 45 миң эле, $1000 ошондо 45 миң болчу. Мен 9 класс, акылым жок, көчөдө жүргөн бала элем, анан эми шеребом ойнойсуң, тыйын ойнойсуң, кумарбы, адалбы билбейсиң, ошо понятияда жүргөн маалымда. Ошо Бишкекке Ошко барып шагирт берейин. Апам алтын сатчу, ошону алтын сатып атканда өзүмө бир жууй турган, тазалай турган бир үйдүн кишисинен ошондо бир бала кылып койсо, ишке жарай турган деген да, берген. Мен 1 жылдын ичинде өзгөрүп кеткем да. Аң сезим өзгөрүп кеткен, окружение өзгөрүп кеткен. Орусчаны эми окуганбыз орусча мектепте, бирок сүйлөшпөйт элек да. Орусча сүйлөшүп түшүнүп, анан көчө көрүп, базар жок. 11 класска барганда мен башкача адам болуп кеткем да. Сүйлөшкөн досторумдан 3-4 менен гана мамиле түзө алганмын да. Уже 1 жылда өзгөрүп кетти, ушундай болгон. Анан акча иштеп баштаган барганда эле. Өзүм жасап, буюмдарды сатып, карыз мен любойун карыз кылып койт элем. Любой досум менен акча алса берсе, любой менен бар эле. Ошондо мен Манас Мани деп койгон атымды. Ушундай кличкам бар эле да. Манаста ар дайым акчасы бар деген понятиядачы. Ошонтип анан биз дагы
көбүнчө таасир ошол ата эне тараптан келген экендигини байкайм да. Негизи бизнесмен болуш үчүн деле по-любому агаң, атаң бирөө артыңан кичине бир поддержка кылып койсо, жардам кылып койсо же бир сүйлөп колдоп койсо, бир кыйналган убактыңда эми алар үчүн 50 миң, 100 миң мындай эле нерсе да, эми алар чоң адам по-любому. Биз үчүн баштап атканда дүйнөнүн баардыгы 100 миң менен бүтүп калчу да сезилет эле да, туурабы? Ошол маалда кичине поддержка кылып койсо, өмүр бою эстейсиң да, туурабы? Сенде деле ошондой болот азыр. Мен ойлойм, по-любому ата-энелер балким көрүп калган болсо, балдарыңыздар ушундай бизнес сферасында жүргөн болсо, же барайын деген болсо, аласа бересе кылып жүргөн болсо, түшүнсө болот да, бул баладан бирнеке чыгат депчи. Анан ошондой күчтүү адамдардын колуна берип, шагирт кылып, бекер болсо деле жүрө берсин жаныңызда деп, кызматын кылдырып, көч сизге, сөөгү бизге деген сөз мен ошентип чоңойгом да. Ошентип алса, Кыргызстаныбызды өнүктүрө турган адамдар бул бизнесмендер деп ойлойм да. Бул пример ата-энеси колдогон экен убагында. Азыр уже жакшы ийгиликтерге жетишип, 21-22 жашында үйлөнүп, эми үлгү да, мусулман адам үчүн менин оюмча үлгү. Мусулман адам бай болуш керек, мусулман адам үй бүлө куруш керек, мусулман адам үлгүлүү болуш керек, физика жактан деле, кебеде жактан деле, илим жактан деле бар жактан алдын болуш керек да. Ошон үчүн жалпы бизнесмендер, жалпы баштап аткан бизнесмен болобу, кылып аткан бизнесмен болобу, мен акыл айтканы деңгээлин чыга элек, бирок оюм ушундай. Бардыгыбыз ар тараптуу күчтүү болушубуз керек. Анткени Казакстанды барып карасаңар, бизден кыйла алдында да. Мен өтө көп Казакстанга барганмын, Алматынын өзүнөн эле. Кыйла алдында. Болбосо бирдей СССРден чыктык. Бирдей кыйналганбыз. Эл катары, эли дагы көп, мүмкүнчүлүктөрү дагы көп. Кыйла алдында да. 15 жыл конкретно алдында да. Мен ошого карап, өзүмчө тан берип койдум. Бул жерди ким кылды? Конечно, мамлекет. Туура нерсе, бирок кайсы средстволорго, кайсы налогтон түшкөн акчага, кайсыл адам ошол чоң зданияларды куруп атат, Ритц Карлтондарды, ресторандарды ким куруп атат? Бизнесмен курат да, мамлекет өзүнүн каражатына курбайт. Ошон үчүн бизнесмендер көбүйсө, жалпы эле ушул видеолордон сабак алса, билсе, кээ бир эми кичине моментин болсо дагы керектүү жерин эле алып туруп күчөйсө, көбөйсө, анан эми биригип жүрсөк, пайдабыз өтсө бири-бирибизге, Кыргызстаныбыздын өнүгүшүгө бул деле влияниясын тебет да. Туурабы? Негизи жашоодогу баалуулуктарың кандай? Мисалы, партнер болуп иштеп атасыңар, чынчылдык, дагы кандай бир мындай эмелериңер бар? Качестволоруңар, кандай качество болсо жакшы предпринимательге? Именно партнер жактан мен өзүмдүн бир 1,5 жыл, башка 2 жыл иштешкеним негизи эле партнер болуш дегенде мындай биринчиден ачык, аны эсепке так болсо, ар ким өзүнүн берилген жумушун так аткарса, главный адамга карайсың го любой жердечи. Ошол нерселер болсо, мындай ортодо бир мындай ынтымак сакталат экен да. Эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деп коет го. Эки отон эле короз болушу да болбойт экен да. Хотя бы бирөөсү мындай эме болуш керек экен да. Амирсап болуп, кайсыл бир жерде мындай өзүнүн качествосын көрсөтөт. Үчөөң чечише албаган жерде по-любому алдын ала сүйлөшүлгөн бир адам болуш керек. Күчтүүрөөк. Биз чечише албай атканда сен айта бер депчи. Мечитте деле амирсап болуп чыгасың. Мисалы, динден ким түшүнүгү көбүрөөк ошол өтсүн дейт го. Амирсап болгонго. Ошондой проблема чыкса, сразу тарс болуп ушуп кетпей, эми бул бирөөгө совет берген де болбойм, бирок мен өзүм эмемде да. Ошол нерсени ийне жүүнөн бери сүйлөшүп, чечишип, кандай болуп атат бизде проблема магазинде. Сен эмне кылып атасың? Кайсы жерде косяк кетип атам, мен кайсыл жерден косяк кетип атам, эмне кылдай коюп атам. Тил менен келишсе болот деген, Тил менен келишсе болот экен. Ашыкча айтпай, аны сөгүп, кагып, силкебей. Бирок по-любому партнер болуп иштегенде деле бир аз башталып болобу экен ошондой нерселер? Башында болду. Түшүнбөчүлүк да эми. Түшүнбөчүлүктөр болот. Баягындай гештальт жабылбай калган моменттер болот. До конца сүйлөшкөн эмессиң ал теманы. Кандай кылып чечиш керек билбей турасың, эч ким эч каяктан баштай албайт. Эч нерсе биле албайсың. Өзүң ичиңе выгорание болосуң, кайнап. Анан до конца гештальтты жаап туруп, мындай разбор кылып туруп, жакшы бир машпара кылып туруп сүйлөшүп алсаң. Короче, менде ушундай проблема болуп атат. Мен ушундай нерсени каалап атам. Анан ал да өзүнүкүн айтат, мен да айтам. Анан ортодон бир кандай деп ойлойсуң сен азыр? Мисалы, эми ачыгын айтканда, балким өкүнөсүңбү бирге баштаганыңа, или наоборот сүйүнөсүңбү? Ошол баштаган болсоң жакшы жактары, эгерде өкүнгөн болсоң жаман жактарыны айтып бербейсиңби? Шерикчиликте. Негизи
чогуу баштап калганыбызга мен мындай жакшы эле көз караштайм, сүйдүм негизи. Менде жок качестволор ошо партнерлорумда бар. Аларда жок качество менде бар. Хотя биз бири-бирин толуктап мындай жакшы бир эмеге алып чыккангачы. Менде болушу мүмкүн, мен мисалы кээ бир көзүмдүн минустарымды билем. Андай эме болуп жүрө берем да, ушундай нерсе бар болчу менде. Бетин айта албайчы тарсча бурда. Анан ал адамдын качестволору жокту да, тарс бетке айтып коймой. Ошол жагы жакшыраак болду кээ бир жерлерде. Дополнять эткендигиң, Ооба. Тупа кылып үстүнөн кошуп. Өзүң жумуш кылганда балким баягы процесс өтө секин кетмек. Досторуң менен иштеген үчүн бат-баттан өсүп кеткен нерселер дагы байкалдыбы, жокпу? Байкалды. Например, именно товарка жакта бир партнерим карайт. Мен учетторду карайм, финансовый жакты, инвесторлор менен сүйлөшүп, разговорлор болсун үчүн. Ал именно товар жакты карайт. Ал жакта менде проблема болбойт. Ал жакта ойлоно бербейм көпчө. Товар жоголуп кетти. Башка адам болсо бир аз подозрение болосуң, кээ бир кимелердичи. Башында ошол жактан баштаганда бизде полный ачык болду. Не болуп атса, товар жоголобу, акча жетпей атабы, полный ачык эле чыгып калат. Мен ушул жакка караттым, мен ушундай болду. Жумуш бир топ жеңил болду да. Үч жакка чачырап кетти жумуш. Ал мисалы мен өзүм болсом бир убакыт чачырап кетишим мүмкүн. Нагыл ийгиликке биз бир 2-3 жылда жетишибиз мүмкүн эле. 3 жыл, 4 жыл. Өзүң болгондо, Анан партия 3 партнер болгондуктан биз эмени обороту да көбүрөөк кылганга эме кылдык. Дойлаларда көбүрөөк четип турганда болчу. Көбүрөөк дойлар түшүш үчүн. Если мен өзүм болсом, мен расслабыкка кармап эле жүрө беришим мүмкүн да. Мага жетет ушул депчи. Туура нерсе экен. Мен азыр ойлонуп калдым бул айтып аткандан. Өзүң иштесең, сенин көтүңө тепкен кожоюн жок да. Өзүң менен өзүң жүрө бересиң, туурабы? Бир деңгээлге жетип алып, өзүмө рахат, мындай машина топтойм, мындай кылам, тигинтем деп. Жаңдагы адамдар болгондо уже жетпейт да ал нерсе. Күчтүүрөөк иштеш керек деген. Сен каалаган нерсени ал деле каалап турат деген эле. Бирок көбүнчө жакшы жери мен партнер болуп иштеген адам катары айтайын. Меники башка ситуация да. Досторуң менен кылганда жумуш кылгандай болбойсуң да. Туурабы? Ойногондой эле убакыт өтүп кетет да мындай. Туурабы? Сүйлөшүүнүн үстүндө, общениянын үстүндө жүк түшүрүп атсаң деле, товар жайып атсаң деле, видео тартып атсаң деле, как будто мындай от души эле хаханын үстүндө эле бүтүп аткандай мындай сезиле берет да мага. Потому что мен өзүмдүн учурумда мен эстей албайм да, мен кыйналып жумуш кылганымды. Бизде налайти болот эле да көбүнчөчү. Мен мына жагын жасап коем, ал бүтүрүп коет, ха кылып отуруп, анан бүткөндөн кийин акчасын алып сүйүнгөн моюнан барып чай ичип, эртең кичине мондой кылсак мындан алабыз деп мындай кеңешкенге, сырдашканга адам да. Мен оюмча ошол жагынан эң чоң плюс болсо керек. Туурабы? Сен ошону байкап атасыңбы? Байкап атам, бири-бириңе мотивация берип, мындай давайте ушундай кыла берели. Сотрудник менен анчалык сүйлөшө албайсың, сүйлөшөсүң бирок дистанция болот да. Партнерим менен мындай ал сен кошо албай калган жерлерде ал кошуп кетет кээ бир жердечи. Мен ойлойм, өзүң кылгандан көрө шерик менен кылган ишиңдин кетиши берекеси көбүрөөк болот деп ойлойм. Мен эркекче оюм ошондой. Мен андай партнер таап алган жокмун. Анын кет жоголгондон кийин, анткени мен маркетинг, продажа, финансы жагыттарын көп карайт элем. Эгерде мен ошол менен темп менен мага ал адам просто буст бере алган эмес да магачы. Ал тарткан, мен алдыга тарткам да, ошондой болуп калган. Эгерде экөөбүз бири-бирибизге буст берип, мен моягын карайын, сен бuyагын кара. Давай ехала дегенде биз балким мындай деңгээлден өсүп кетет элек да. Мен өзүм үчүн айтам да, биз мурда эле жеткен болчук да мындай деңгээлге. Просто ошондой партнер туура эмес табын алып калса, ал өтө тормоздук кылып коет экен да. Ошон үчүн партнер тандоодо дагы сенин көз карашыңа ылайыктуу адам болсо, анан сен баягы айткан 3 качество болсо, өтө жеңил негизи көп нерсеге жетишкенге. Силердин кылып атканыңарга Алла таалам береке берсин анда. Ишиңерге ийгилик. Биз менен Бексултан болду. Өтө жеңил, өтө сонун разговор болду. 1,5 сааттай сүйлөштүк окшойт. Биринчи жолу көрүшүп атабыз, бирок болбосо кылып аткан проекттериңе ийгилик болсун. Жакшы инвестициялар тартып, масштабка чык, Кыргызстанды дүмгүрөт. Анан өзүң дагы жаш келечектеги муундарга мен Инстаграмда жакшы посттор киргизип атат негизи. Өзүңдүн болгон чын акыл насаатыңды көңүлдөн чыкса айтып, курс сатыш максатында эмес, анан аягында курс сатып кетпексиң да. Жакшы акыл насаатыңды айтып, пайда берип, бирөөлөргө ушундай билген опытың менен бөлүшсөң,
биздин Кыргызстаныбыз, биздин элибиз дин менен бизнесибиз эме болуп күчөйүп өнүгүп кетсин, буюрса. Жашкерлерге, негизи эле жаштарга өзүнүн сферасында болобу, окуйбу, окуса окусун, мындай досконально чыгарсын. Анан баягы бир нерсе түшүнүк бар да. Азыр бизде мындай болуп калбадыбы? Окуң болбой атабы, лучше ана бизнеске кир депчи. Ушундай жаман понятие. Ооба, жаман понятие берип койду, как будто бизнести деле укмуштай элестетипчи. Бизнесте деле өзүнүн проблемалары болот, өзүнүн бир эмелери, тонкостьтары болот. Лучше, если бизнесте жок болсо, бир жакшы окусун, жакшы специалист чыксын Кыргызстанданчы. Ошол бизнесмендерге керектүү, бизнесмендер кадрларын көтөрө турган, азыр бизге маркетологдор, ошол SMM жактары, продюсер, финансы жактарынан да жетишсиз да. Чынына келгенде жетишсиз, андай система кое турган өтө эле аз. Бардык бизнесмендерге ийгилик. Манас байке, сизге да чоң рахмат. Ушундай келип, өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, бизден бир интервью алып, биздин максаттарыбыз менен бөлүшүп, жакшы советтериңизди айтып бердиңиз. Буюрса иштешебиз сиз менен дагы алдыда. От души. Жалалбаттык иним өтө образга кирди бирокчу. Образга кир дегенде эмоционалдуу түрдө кирди. Ощущенияга буга чейин деле сүйлөшүп отурдук да, просто арасында байкадым, потенциалың өтө чоң экен, ачык эле сөз. Анан кошуп коеюн бул сөзгө. Чындап эле туура эмес түшүнүк кирип кетип атат. Бардык эле бизнес кылыш керек деген. 10 адамдын экөөсү же үчөөсү эле жакшы бизнес кыла алат экен да. Статистиканы мен примерно байкап көрдүм, досторумдан, өзүмдүн эле туугандарымдан, анан досторум, мындай тааныштарымдын арасынан. Ошондо менин түшүнүгүм бар. Сен бизнестин ээси болуп 100 000 табышың мүмкүн. Ошол эле бизнестин бир отделин карап сен 150 000 табышың мүмкүн да. Потому что бизнесмен көп нерсе менен жертвовать этет. А сен инвестицияны тартасың да. 20 миллион тарттың дейли. Алла сактасын, жок болсо ким жооп берет ага? Сенин астыңдагы иштеген маркетолог 150 000 зарплата алып аткан адам жооп бербейт дагачы. Ал өзүнүн айлыгын алат, кечирип кой мени дейт да, бекусо мен кеттим дейт, чыгып кетет. Эң эле күйгөн сен болсуң. Эмне үчүн бизнесмендер чоң акча табат? Себеби ушул. Бизнесмен рискти өзүнүн мойнуна ала алат да. Султан Матиев эмне үчүн ушундай чоң проекттер жасап жүрөт? Анткени ал ошончолук рискти мойнуна жүктөй алат да. Көбүнчө адам аны жүктөй албайт. Ошон үчүн адамдарга ал адам кызык. Ал адамга адамдар инвестиция кылгысы келет. Анткени ошончолук проблеманы көтөрүштү билген адам, мен оюмча 100 000ден бири. 100дөн бири эмес, 100 000ден бир адам да. Мен деле андай деңгээлде кыла албайм. Ошон үчүн өсөйлү. Колубуздан келсе, бир отделди кармап, ошол жактан күчөйөлү. Эгер бизнес кыла албасак. Потому что мен азыр өзүмдүн бизнесим, башка дагы бир бизнес ачып кетейин деген менин оюм жок. Мен андан көрө бир отделдерге кирейин, бир жардамчы болоюн, консультант болоюн, советчик болоюн деген менин оюм бар. Ошондо болсоң деле намного выгоднее окшойт. Анткени бир жактан лучший болсоң, да, бир жактан лучший бол, дальше уже ошонун менен колдонуп кет деген понятие да. Бая сен айткан темалар боюнчачы. Ийгилик анда сага. сизге да ийгилик. От души. Чоң рахмат. Салам алейкум.